Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу сиздерге кутман таңыңыздар менен деп айтып, бүгүнкү программабызды баштай берели. Дегеле бүгүнкү биздин программабыздын башкы дөмөрчүсү мына ушул Пиала Голд чайы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кечки чай ичүүгө, мисалы, бергамоттун жеңил сергиткен жыты менен Пиала Голд колдонуп көрүңүз. Өзүңүз уникалдуу даамы жана жыты аркасында сонун суусундук чай сүйүүчүлөрү үчүн. Анда эмесе биздин студиябызга келгенде коногубуз бар. Конок менен чогуу биргеликте чай ичүү үстүндө биз маек куралы. Бүгүн бизде конокто, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз биримдик коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү дейли, негиздөөчүсү жана көпчүлүк азыркы учурда социалдык тармактарда байкап атат болуш керек. Акмөр Фест сынагы туурасында, мына ушул сынактын уюштуруучусу, негиздөөчүсү, продюсер бизде Дана Абдыбекова. Кош келиңиз эжеке. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кутман таң, эртең менен эртеле турасыз болуш керек. Албетте эртең менен эртеле турабыз, бирок бүгүн өзгөчө вакытты туура албай калганбы, ушундай 1 сааттын ичинде келдим окшойт сизге. Жолдо тыгын, эми бирок көңүл жакшы. Жакшы, кош келиңиз дейли, келиңиз ана эмеске. Биздин Пиала Голдтон ысык чай коюп берейин, чай үстүндө баарлашалы. Биздин программабыздын аталышы эле ушундай, кел чай ичели деп аталат. Кел чай ичели андай. Ооба, чайдан ичип, маек үстүндө. Ана эмесе, Данеже. Мындай суроода, дегеле ушул Акмөр Фест бир канча жылдан бери өтүп келе жатат, анан быйыл дагы өткөнү жатат. Мен азыр социалдык тармактарга кирсем, ошол Instagram, Facebook жана башка жалаң Акмөр Фест болуп атат да. Жалаң сооздар чыгып атат. Кыргыз кийимин кийип алышкан, бардыгы сулуу, анан өзгөчө ушул кыргыз орнаменти түшүрүлгөн, же болбосо кыргыздын сонун кийимдерин кийгенде кыздардын өзгөчө ажары да ачылачу. Бул демек даярдык көп учурда башталат окшойт, азыр болбойт экен, бир канча убакыттан болот экен. Ооба, сиз баягы толук маалыматыңыз жок окшойт, Айпери. Бул бир гана суулар конкурсу эмес, Акмөр Фест деген бул чоң долбоор десек болот. Мындай айтканда, орусча айтканда мини кочевник десек болот. Анан быйыл өзгөчө, Кудай буйруса, 15-июль күнү Чолпон Ата шаарында ипподромдо ошо масштабдуу түрдө мамлекеттин деңгээлинде өтө турган, ошо биздин кыргыздын айымдарына арнала турган бул чоң фестиваль. Анын ичинде баягы программада көптөгөн баягы концепцияда көптөгөн программа камтылган. Анын ичинде, мисалы үчүн, өзүңүз айтып атпайсызбы, көп жылдан бери бул суулар сынагы болуп келатат деп. Болгону быйыл 3-чү жыл гана болот. Анан баягы эмеде бала деле төрөлөт, акырын жөргөлөп, анан акырын басып, там-туң басып, анан жүгүрөт да. Кудайым буйруса, Акмөр Фест быйыл жүгүргөнү турат десем болот. Анткени бир долбоорду башташ үчүн бир канча жыл керек. Биринчиден опыт керек, экинчиден ошону акырындан тепкичтен көтөрүп, анан эми Кудайым буйруса быйыл мамлекеттин деңгээлинде болсо, эмдиги жылы эл аралык деңгээлге чыгаралы деген жакшы оюбуз бар. 2019 жылы ушул Акмөр Фестти өзү аты айтып тургандай эле, Акмөр эжекебиздин өзүнүн төрөлүп өскөн, чоңойгон жери ошол Соңкөл калаасында Таштөбө деген айылында Маданият маалымат министрлигинин колдоосу менен, ошо Нарын областынын администрациясынын колдоосу менен, анан сөзсүз түрдө Актала районунун администрация колдоосу менен баягы кайрылып кетейин, ошо Акмөр өзү чыныгы өзүбүздүн мөр эжекебиз Нарын областынын Актала районунан болгон. Ошо Актала районунун Таштөбө деген Соңкөлдүн жайлоосунда бир сонун жер бар. Өзүнчө бир Кудайдын берген бир бейиши десек болот. Ошол жерден баягы Жантай хан алып кеткен да. Ошол жерде ошол эжекемдин өзүнүн балалыгы өткөн жерде өткөрүп, лентасын кескенбиз. Ал 2019 жылдары эми 7 дубандан болгон ар бир региондон 7 кыз тандалып, анан экинчи күнү спорт оюндарына багышталып, Сары Мерден оюну болуп,
ушундай баягы эжекебиздин өзүнүн чуркап ойноп жүргөн ошо көлдүн калаасынан жээгинен өткөрүп алып анан кийин Біз Сымылда деп ушул фестивалды баштаганбыз. Анан кийинки баягы жылдар өзүңөргө белгилүү болгондой эле ковид болуп калды, ишке ашпай калды. Анан эми колдон келсе жыл сайын ошол Соңкөлгө өткөрсөк сонун болмок. Бирок эми шартка байланыштуу, ал жакта свет жок, суу жок. Анан баягы көптөгөн масштабтуу эмелерди алып чыгыш дагы бизге ошол эле сахнаны, техниканы алып чыгыш өтө бир проблема болгон үчүн биз ошол Кыргыздын эң бир сонун керемет жери Берметибиз Ысык көлдү тандаганбыз. Анан 2022-жылы дагы сулуулар конкурсун гана өткөрдүк. 2021-жылы. Ошо Эделбес эс алуу борборунда өттү. Анан максатыбыз ошол биздин кыргыз айымдарынын, кыргыз кыздарынын азыр эми нукурачылык деп коебуз го. Биз басым жасаган нерсе, азыр өзүңүз айтып аткандай, социалдык тармактан көрүп атпайсызбы? Кыргыздын өзүнүн кандай сонун керемет кийимдери бар. Биринчи биздин максатыбыз ошол бул сынактын максаты кыргыз тилинде таза так сүйлөгөн 16 жаштан 28 жашка чейинки кыздарды биз кастингден кабыл алабыз. Дагы чыныгы биздин өзгөчөлүгүбүз, чыныгы эч кандай азыркы биз күнүгө пайдаланып аткан эмне деп койсок болот, эми мейкап деп коебуз го, ошто боёгу жок, чыныгы нукура сулууларды тандайбыз. 2021-жылы өзүңөр билгендей эле 16 жаштагы Алтынай Бутаярова гран-прини алды эле. Быйыл Кудай буйруса Акчолтой болуп Аалам сулуусуна барып келди. Кечээ күнү ошол соц тармактарга Алтынайдын сүрөтүн салганда кандай бир ажиотаж жаратты. Анан андай айымдар бизде көп, кыздарыбыз аябай көп. Анан биз азыр мындай айтканда ааламдашууда өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызга, нарк насилге кайрылалы деген максатта бул фестивалды ошолордун ичинде сулуулар конкурсу бар десек болот да. Анан былтыр Эделбес кайра эле Эделбесте ошо баягы 2000-3000 кишинин курчоосунда фестиваль өткөн. Ал былтыр 3 күн болду эле. Бирок 3 күн болгондо дагы мен ойлойм кажети жок экен. Ал кандай десем, дагы бир жолу бир башкача бир көз караш менен карап көрдүк, бирок жакшы өттү. Боз үйлөргө сынактарды жарыяладык, коон өрчүлүктөргө жарыяладык. Анан эми быйыл Кудай буйруса ошол ипподромдо бир оозума сала бергенде эле 10.000 кишинин курчоосунда бир жашынакай кылып, ошол как раз 15-июль күнү баягы бардык туристтер дагы келген убак болот экен. Ошо биздин кыргыздын айымдарын даңазалоо максатында ошо кызыл килемдин үстүндө биздин азыркы убакыттын курманжандары десем болот, азыркы убакыттын кыз сайкалдары кыргыздын кыйын 40 кызы деген номинация менен кызыл килем үстүндөгү Ак мөөр премиясы өтөт. Бул жерде ошол кыргыздын кыйын 40 кызы деген бул кимдер? Азыркы заманга жараша, мисалы үчүн замандын агымына жараша десек болот да. Мейли жашы 25-те болсун, мейли 65-те болсун, мейли 45-те болсун, бирок кыргыздын кызы кайсыл мамлекетте болбосо дагы ошол убагында бир мигрант болуп барып, азыркы күндө мамлекеттин деңгээлиндеги көп чоң бир маселени чече турган, жок дегенде бир 50 үй бүлөнү бага турган айымдар бизде көп экен. Анан быйыл биз ошо басым жасаганыбыз ошол чет мамлекетте 10-15 жылдан бери, 20 жылдан бери мигрантта жүрүп, азыр элине кайтып келип аткан, же болбосо ошол жакта туруп алып эле ошол чет жактагы биздин кыргыздарга жардам берген, деги эле өзү менен өзү бутуна турган, ошол эле ресторандары бар, ошол эле чоң бир ишканаларды жетектеп аткан айымдарга ошондой Ак мөөр премиясын Кудай буйруса быйыл кызыл килемдин үстүндө бир чоң деңгээлде ошолордун багы аброюн көтөрүү максатында кыргыздын кыйын 40 кызы деген номинацияны Кудай буйруса быйыл ипподромдо тапшырган турабыз. Анан мен азыр көп жерден эле журналды да көрсөтүп атам. Азыр баягы шашкандан дагы унутуп калыптырмын. Түстүү журнал чыгат.
Ал түстүү журналда ошо биздин ак жылдыздарыбыздан баштап замандын залкарлары, азыркы күндүн кыйын кыз сайкалдары камтылган. Анан албетте ичинде бардык айымдарыбыз кыргыздын улуттук кийимдери менен сиз көрүп аткан азыр баягы социалдык тармактагы сүрөттөрдүн бардыгы тең түстүү журналга чыгып, баягы аэропортторго берилет, отелдерге берилет. Бул максатыбыз чет мамлекеттен келген биздин конокторубуз ошо журналды ачканда биздин улуттук баалуулуктар менен таанышып, биздин айымдардын сулуулугуна суктанып, анан кийин баягы QR кодун коюп атабыз. Колунан келсе баягы англисче, орусча тилинде которгонго моментально баягы заманбап жасаганга азыр аракет кылып атабыз. Муну менен биз баягы азыркы күндөгү айымдардын ордун дагы бир ирет. Кече күнү дагы бир жерге барып сүйлөшүп отуруп калдык. Бизде кыргыздар түпкүрүбүздө, тарыхыбызда зомбулук деген болгон эмес. Эч убакта кыздарыбыз, мындай айтканда, кыздарыбызды басмырлаган эмес. Кыздарыбыз эркин өскөн, аялдарыбыз барктуу болгон. Мисалы үчүн ошол эле баягы кошуна эле өлкөлөргө салыштырганда деле биздин айымдарга биздин мырзаларыбыз бир башкача мамиле кылган. Мисалы үчүн бизде мына улуттук кийимдерде деле байкасаңар, беш көкүлүнөн баштап ушундай шууру тагылган, күмүштөр менен бир шөкөттөлгөн кийимдерибиз бир өзгөчө кооса. Мырзаларыбызды карасаңар, болгону жөн гана көйнөгү, анан кийин куру болушу мүмкүн. Ушундай жөнөкөй баягы кыргызда мырзаларды баягы азыр деле айтып коебуз да, балким сиздин деле эсиңизде болсо керек, бир корозго окшош экен деп коебуз го, мындай. Бизде өтө сейрек кездешет да, мисалы үчүн өздөрүнүн аябай караган мырзалар. Биз ошо ата бабаларыбыздан бери эле келаткан бул каныбызга сиңип калган нерсе. Биз айымдарды ошо мырзаларыбыз аябай барктап, жакшы кийимин кийгизип, ошол күмүшүн тагып, шуурусун тагып болгон сулуулукту биз айымдарга гана чаптап келишкен да. А мырзалар булар өздөрү баягы кожоюн катары, бирок ушундай жөнөкөй, баягы арстан мырзаларыбыз. Ошол биз ошол улуттук баалуулуктарыбызды кайрадан биздин азыркы өсүп келаткан муунга жеткиргенге милдеттүүбүз деп ойлойм. Ошол баягы нарк насилди ушундай долбоорлор аркылуу жаштарга таркатуу бул оңоюраак болот да. Баягы китеп жүзүндө жазып, же болбосо бир лекцияларга киргизгенден көрө ушундай фестиваль аркылуу жаштардын аң сезимине, азыркы жаштарыбыз чынын айтканда мындай бат кабыл алат көп нерсени. Ошон үчүн бул фестивалдын деңгээли күндөн күнгө өсүп атат, колдоочуларыбыз да көп болуп атат, Кудай буйруса. Анан мен ойлойм, буйруса Акмүрфест жылын өтө турган бир чоң эл аралык масштабдуу долбоорго айланат деген жакшы тилегим бар. Эң сонун эл аралык деп айтып атпайсызбы? Ушул кийинки жылы балким ошол сынакабы, же болбосо долбоорго башка өлкөдөн дагы катышабы, же башка өлкөгө барып өткөрөйүн деген пландар бар? Жок, мен өзүмдүн тилегим, ал эмеси дагы концепциясы дагы жакшынакай болуп жазылган. Быйыл ошо Казакстандан, Өзбекстандан, Азербайжандан, Түркмениядан, ошо Турциядан, ошол эле Пакистандан официалдуу конокторубузду чакырып атабыз. Конок катары келип, быйыл келип кетишет. А эмдиги жылы ошол түстүү журналга биздин ошол Акмөр фест, Акмөр номинациясын ошо казак айымдарыбыз дагы алганга мүмкүнчүлүгү болот. Эң сонун азыр улантабыз, бир канча мүнөттөн кийин жолугушалы, эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, Кел чай ичели программасын уланталы. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн дөмөрчүсү Пиала Голд чайы. Чайыңыздар даамдуу болсун. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү зоктуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Көрсөтүүбүздү уланталы. Анда эмесе, Даныжы, сиз менен сүйлөшүп отуруп аябай мага кызыктуу болуп атат да. Ушул Акмөр фест, долбоор, фестиваль дегеле программасы сиз айтып атпайсызбы? Бул сынак өтөт, мындай болот, канча деген 40 кыйын кыздар чыгат депчи. Канча сааттык программа болот? Бир аз тааныштырып өтөсүзбү? Адамдар барганда ал жерде жогоруда да айтып калдык, бул жерде жөн эле барбастан
ал жерден сонун бир үйлүү болуп кетсе да болот экен, Ооба. Ушул жөнүндө айтып бериңизчи. Мага да кызык болуп калды. Сага да кызык болуп калдыбы? Кудай, мен могул убакыттан пайдаланып пиала чайын биринчи жолу ичип атам. Азыр дамдап көрүп, чынында аябай дамдуу экен. Эфирден сырткарыда айтты. Дамдуу экен. Аябай дамдуу экен, чынын айтканда, ошон үчүн ыраазычылык билдирип коеюн. Биринчиден пиала чайын мен да реклама кылып коеюн, бесплатно. Чайыңарга рахмат. Анан 15 июль күнү ошо Чолпон Ата шаарында ипподромдо башталышы 18:00 деп атабыз. Кудай буюрса, бир 6 сааттык программа. Ошо 6 саатка эмне кирет десеңиз, официалдуу ачылышы менен Кыргыздын кыйын 40 кызы деген айымдарды ошо кызыл килемдин үстүндө ак мөр премиясы менен сыйлайбыз. Андан кийин албетте Кыргыздын белгилүү болуп калган, элге жаккан мыкты ырчыларынын коштоосундагы гала концерт албетте сөзсүз болот. Ал жерде саат 4-төн баштап ярмаркалар башталат. Баягы кол өнөрчүлүк биздин баягы улуттук, баягы эле биздин улуттук баалуулуктарга басым жасалган кыргыздын ашканаларынын түрлөрү болот. Себеби биз ушу ипподромго атайын туристтерге деп жазып атабыз да. Ошол кыргыздын нукура ошо кымызынан башталып даамына чейин бардыгы коюлат. Кол өнөрчүлүктөргө ярмаркалар жайылат десем болот. Андан кийин суулар конкурсу. Суулар конкурсу 12 кыздан түзүлгөн. Ошо 16 жаштан 28 жашка чейинки кыздарды биз уже кастингден тандап алдык. Азыр бир 3-4 оюн болуп атат, дагы болуп атат. Потом мен бир айдан бери кастинг улам кылып атам. Себеби мен быйыл баягы өтө чоң деңгээлде жасап аткандан кийин мен күчтүүнүн күчтүүсүн тандаганга аракет кылып атам. Боёнбой чыгышат, эч кандай боёнбойт. Анан баягы биздин кичине азыркы кыздардын биз ошо ата энелер өзүбүз күнөөлүү болуп атат окшойбуз. Ошо сүйлөгөндөрү бүт баягы кыргызча так сүйлөгөн кыздар аз экен. Аны биз өзүбүз дагы 2 ай тарбиялайбыз. Ошо сахнага кандай чыгыш керек, кандай басыш керек, профессионалдар бардыгы тең ошо кыздар менен күнүгө сабак өтүшөт. Бирок ошондо дагы мен азыр боюн 165тен өйдө 170тен баягы сулуу кыздарды тандаганга аракет кылып атабыз. Ооба, бизде сулуу кыздар көп экен, бирок өткөндө 17 кызды тандап алдык элек, бирок ошо арасынан тандап отуруп азыр 8-ин алып калдык. Дагы 4 кызды 21-инде тандаган турабыз. Убактыбыз пока бар. Анан биздин өзгөчөлүгүбүз бул суулар конкурсунда. Айымдар ошол мен эмне кийишим керек, биринчи чыкканда эмне кийем, экинчи выходта эмне кийем, үчүнчүмдө эмне кийем деп эч кандай баштары оорубайт. Биз ошо 12 кызга 12 дизайнер беребиз. Ошол 12 дизайнер өзүнүн байгесине жүгүрөт. 12 кыз өзүнүн байгесине жүгүрөт. Ошондо кыз өзүнүн чыныгы, акылы менен баягы өзүнүн чыныгы сулуулугу менен, көрөгөчтүгү менен гана ошол суулар конкурсун утуп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ал мисалы үчүн кайсыл жерден көйнөк кийем же болбосо эмне кылам деп кыйналбастан бир гана ошо билимге басым жасап атабыз. Кыргыз тилине басым жасап атабыз. 12 дизайнерди эмне үчүн биз аларга өзүнчө байге коюп ушундай шарт кылып берип атабыз? Себеби ошол акыркы ошо заманбап биздин дизайнерлердин дагы аларга бир мотивация берүү максатында азыр өзүңүздөр билгендей өтө көп бизде дизайнерлер. Бирок биз нукура чыныгы азыр эми баягы шаардагылар баарыбыз түшүнөбүз да, Мадинадан эле барып Кытайдын бир жаман бир чүпүрөгүн алып бир кооз көйнөк тикпестен баягы биздин улуттук баягы эле илгерки чыныгы кездемелерге көңүл бурабыз, кийистерге көңүл бурабыз, нукурачылыкка көңүл бурабыз. Ошон үчүн ошого басым жасап дизайнерлерге дагы өзүнчө бир байге фонд коюлган. Андан сырткары ошол биздин көрүүчүлөрүбүзгө кызык болуш үчүн мыкты ырчыларды конокко чакырып атабыз дагы. Эгерде сиз барсаңыз дагы ошо азыркы күндө азыр шилтемеден карап кассир кежиге кирсеңиз ак мөрдө билеттер сатылып атат. Ал билет баасы 1,5 миң сомдон 3 миң сомго чейин. Ал өзүңүздүн орундуулугуңузга карата аласыз. Анан ичинде байгелүү лотереялар бар. Албетте техникалар бар, кызыктыруучу техникалар бар. Анан баш байгеси ошо Бренд Хаус строительный компаниядан, курулуш компаниясынан биздин Бишкектин эң бир таза
району, бул Асанбайдан жакшынакай заманбап квартира коюлуп атат. Муну менен биз эмне айткыбыз келип атат? Муну менен биздин ошо биздин курулуш компаниябызга биринчиден ыраазычылык айткыбыз келет дагы. Бул масштабдуу долбоордо балким бир дагы бир жаш үй бүлө же болбосо бир ошо үйгө муктаж болуп аткан адамдар утуп алса экен деген жакшы ниет менен айкөлдүк жасап атабыз, Кудай буйруса. Демек, ал жака барып жөн эле көрүп койбостон, мына ошондой үйдү нээси болуп калышыңыз мүмкүн, жана белектеринде эси болушу мүмкүн экен, Албетте. Эң сонун. Анан ушул Акмөр фест дегенде эле ушул сулуу кыздар, жаштары өрүлгөн, жана сөзсүз түрдө элечекти көрүп атабыз, Элечек туурасында да айтып берсеңиз, дейле элечекти канча жаштан баштап кийип башташ керек кыздар кийе берсе болобу, айымдарды апаларыбыздын баарын эле көрүп жүрөбүз. Анан элечек туурасында да айтып бериңизчи. Элечек туурасында мен багы мен өзүм ошо Кыргыз биримдик коомдук бирикмеси ачылганына 5 жыл болуп атат. Официалдуу түрдө 5 жыл болуп атат. Иштегенибизге 7 жыл болуп атат да. Анан биз эми көптөгөн улуттук баалуулуктарды камтыган долбоорлорду жасап келатабыз да. Анан элечекке болгон сүйүм менге күндөн күнгө күчөп атат. Бул патриоттук сезим деп айтсам болот. Өзгөчө элечекти мисалы үчүн 7 дубандын 7 элечеги бар экенин, ошол жана тарыхчылар менен, изилдөөчүлөр менен, ошол дизайнерлер менен өзгөчө менен тыгыз байланышы ошо Асель Калканова жекебиз менен 2 жылдан бери жакшы иштешип келатабыз. Бул эми кыргыздар өзүнчө бир уникалдуу калк экенбиз да. Мисалы үчүн азыр биринчи сурооңузга жооп берейин, азыр унутуп калбастан. Элечекти турмушка чыга элек кыз таптакыр кийген эмес. Мисалы үчүн бай экөөбүз илгерки бир 6-чы кылымдарга кайрылсак, кыргыздардын бир уникалдуулугу ушунда экен да, тиги бир 2 километрден келатсаңыз сиз мага конокко, же мен сизге конокко келатсам, мен элечегимен карап туруп эле, мен кайсыл өрөөндүн келинимин, канча баланын энесимин, мен өзү баягы илгери токол дегенде болот экен да, токолумунбу же байбичесиминби, байдын аялымынбы же жөн эле жумушчусумунбу, ошол элечектен эле карап туруп эле билип эле, анан кийин эч кандай суроосу жок эле конокту кабыл алчу экен. Элечеги болобу. Анан мисалы үчүн турмушка чыга элек кыз уже бойго жетип калган 14 жаштан кийинки турмушка чыгып аткан кыздын дагы моюнчокторунан байкачы, баягы секелек кыз же болбосо эми жашоодары кандай болгон да, мисалы үчүн жесир аялды, азыр кара жамынган аял уже жесир аял, турмуш баягы жолдош өтүп кеткен. Эми баягы биздин кийимдерибиз ушунчалык бир азыр таанышканда атыбызды сурап, жерибизди сурап, анан кайсыл уруктан болуп атасың деп атпайбызбы? Биздин турган турпатыбыз менен эле сен кайсыл уруктансың, каяктын келинисиң, каяктын кызысың, анан канча баланын энесисиң, анан кимдин жубайысың же болбосо кимдин токолусуң билип койчу экен да. Чын айткандачы. Азыр эч кимди биле албайсыз антип карап отуруп. Биз ошол нерсени күнүмдүк жашоодо кийбесек дагы ошону баардык эми биздин өсүп келаткан муунга жеткиришибиз керек да. Бул биздин баалуулугубуз деп ойлойм. Ошол нарк насил деген бул жакшы нерсе экен да. Азыр багы аз сүйлөп көп иш кылбай эле, наоборот көбүрөөк сүйлөп азыраак иш кылып атпайбызбы? Анан ошо элечекке болгон сүйүм былтыр башталды десем болот меники. Былтыр баягы өзүбүздүн ошол каражаттан, ошо Кыргыз биримдик коомдук бирикмесинин фондунан 5 элечекти оротуп, жакшынакай кылып белек кылганбыз Ош музейине, Сулайман музейине. Анан быйыл дагы ошо Асель эжекемдин ошол суроосу менен, суранычы менен албетте. Эми Асель эжем мындай чын айтканда, эми бул эфирден деле колдон айтып кетейинчи. Мага байланышып калды. Дана кичине жардам берчи мага. Мен ошо Ошко бараттым эле. Бир 5 элечегин белек кылайын дегем. Анан эми өзүң билгендей каражат маселеси болуп атат. Анан жатаккана чечиш керек болуп атат. Анан ошо бензин куюп берчи, кичине Ошко чейин деп калды да.
Ана мен күлкүм келип, Асель эже, эмне Ошко чейин машина менен барган жатасызбы? Десем, ушундай жөнөкөй айым, Асель айым, ушундай азамат да, өзүнүн баягы кыргызга элечекке болгон сүйүүсү бир башкача айым да. Анан мен чынын айтканда боорум уруп кетти Асель эжеге. Анан Асель эже, эмне машина менен барган атасыз десем, фотографымдын машинасы бар, ошо менен барам дейт. Анан эми айттым, сиз деген эми Асель калканыңыз да, жөн туруңузчу. Бензинге эми 5000 сом сурабай эле, канча киши барасыңар десем, 4 киши барам дейт. Анан эми ошо самолетуңузга мен эле билет алып берейин. Жатаканаңызды чечип берейин, дагы эмне жардам керек десем эле, ошундай элечектерге, материал кездемелерге кичине тыйын керек эле. Ал материалдар да кичине кымбатыраак болот экен. Себеби ошо кыргыздын улуттук баалуулуктарын пайдаланып жүргөн кездемелерибизге биздики баягы нукура, мисалы үчүн кышында üşүтпөгөн, жайында ызытпаган бир башкача сонун нукура материалдар. Алардын баалары мынча болот экен деп калды. Анан эжекем колуман келишинче жардам берейин деп, колуман келишинче жардам бергем. Анан быйыл эртең Кудайым буйруса, ошо 18 май күнү Сулайман музейинде официалдуу түрдө быйыл да 10 полный кийимин алмаштырып берип, манекендерин алмаштырып берип, мамлекетке кичине болсо да салым кошолу деп жөнөп атабыз. Эң сонун. Данеже, кылып аткан жумуштарыңыз ар бирин айтып берип отурсаңыз, чынында мен бир жакта отуруп эле менин да патриоттук сезимдерим ойгонуп атат, ыраазы болуп атам дегендей, кыргыз элине ушундай бир сонун иштерди жасап, дагы да болсо салым кошконго биз дагы аракет кылалы сизди көрүп дегендей, ийгилик каалайбыз, ыраазычылык сизге. Келип көптөгөн дагы көп маалыматтарды ала албай калдым, бирок болушунча аракет кылдык дегендей, ийгилик каалайбыз сизге. Эң сонун өткөрүп алыңыздар. Дагы да болсо бул нерсени биз карап отурарбыз, сонун өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлсүн дейли. Анан бизден ушул Пиала Голдтон сизге мына ушундай сонун белек болсун. Рахмат. Үйгө барып даамдап ичип коюңуз, Чоң рахмат. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүңүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Сизге ыраазычылык билдиребиз келип бергендигиңиз үчүн. Дагы да болсо жакшы күндөрдө көрүшүп туралы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.